Кендирбаеваны угуп атам, саякатчы болуп дагы бир жака кетти деп. Өз былтыркы жылы эки министр саякатчы болгон, саламаттыкты сактоо менен билим берүү. Дагы эле быйылкы жыл тил укту өкмөттөн, дагы деле жок да. 12 жылдык мектепке өтүү даяр эмес. И өтө да албайсыңар жакын аралыкта. Мен жоогуңузду күтпөйм, мен без комментариев. Мына эл аралык уюм USAID ишенген да булар. Бул жерде жаңы министрлер келиптир дагы, эскилер эмне серый кардинал болуп калды. Жок бери дагында. Мына бул жерде Мирбек мырза отурат, маданият министри отурат. Тиги Орунтаев эрке балабыз жок көрүнбөйт, орун басарлар окшойт. Берки Сабиров мырза кайда, Кендирбаева кайда? Булар эмне? Азыр 12 жылды бул провал болот. Мен ошон үчүн айтканмын. Элдин баары каршы болуп атат. 10 жылдык өтөлү андан көрө. Ушул улуу Англияда эле тиги СССРдин тиги системасына кайтып атат деп. 12 жылдык эмес, 10 жылдык өтөлү кайра депчи. Билимдин сапатын күчөтөлү дегенбиз. Эми көрөбүз, Сингапурду айтып, Малайзияны айтып отурат. Кайсы жерге чейин барар экен булар романтика менен. Ошол донор издейт, ушул грант алыш үчүн да булардын максаты. Билим берүү силерге оюнчук эмес, талкалап бүтүрө турган болдуңар, Надир айым. Мен жооп бербей эле койгула. Булардын ишенгени USAID болчу да. Рахмат Гүлкан Сакеновна, мына токтом бул абдан жүйөлүү токтом болчу. Былтыркы жылы ушул 39 тапшырма менен жалпы социалдык чөйрөнү өнүктүрүү боюнча жогорку кеңеш тапшырма берди эле да, ошон үчүн келдим эле мен. Ошол токтом аткарылышын карайын деп. Азыр мына карап отурамын. Дээрлик ушул 39 тапшырманын бир 5% да аткарылбаптыр да. Акча жок, мындай көзөмөлдө иш жүрүп атат эле деген жана жалпы сөздөр да, бүтүндөй эле. Мен ошол токтом боюнча сүйлөйт окшойт деп айтам берип отурам да күтүп. Мына жерде Айбек мырза, Айбек Тураталиевич 36 маселе МСЭК боюнча тапшырма берди. Жоопту жообун уктук, мындай канааттанганым жок да, мындай болбош керек эле. Бул МСЭК боюнча маселени көтөрүп чыктык эле, санэпид көзөмөл боюнча көтөрүп чыктык эле. Бир кезде реформа деп туруп мурунку министр ошол санэпид станцияларды кошуп салган Марат Эркенович. Ошону дагы сүлүктү, лейлекти карасаңыз, мен бир 10 жолу көтөрдүм да ошону дагы. Но МСЭКти дагы карашыңар керек. Бул акча тартыш, акча талап кылынат деп отуруп эле талкаланды да, системаны талкалап салды. Анан мына токтомдо да ушуну киргиздик эле, эчтеке аткарылбаптыр да толук кандуу. Анан мыногу жерде дагы 24 пунктта бул жерде дагы ошол ИДНдер боюнча жашы жетелик өспүрүмдөргө штаттык бирдикти көбөйтүү деп сиздер дагы бул жерде чара көрүлүүдө деп эле жооп берипсиздер да. Лейлек районуна кечээ барсак, бир 10 чакты штаттык бирдик жетишпей атат. Себеби мына өспүрүм балдар менен мектепке барып, ошол тиги окуучулар менен ИДНдердин жолукканы, алар менен сабак, лекция окуганы бул өтө чоң мындай эме бир эффект берет да. Бирок толук кандуу жетишпей жатышат. Биз мына чек ара районун ал жерде андан сырткары ИДНдерди башка жумуштарга да жумшап салат. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, маселе көп. Ошол штаттык бирдикти кечээ мен эл менен жолукканымда дагы ошо элдер ошо маселени койду. Өспүрүмдөр менен иштесин, ИДНдер көбөйсүн деп аксакалдар ушуну айтып барыңыз деп айтып атат да. Ушуну кандай кыласыздар эми? ИДНдер керек болуп атат, бизге районго керек. Саламатсыздарбы, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, ички иштер министринин биринчи орун басары Камил Абдыразаковна туура белгилеп кеттиңиз. Жогорку кеңештин токтому менен 24 пунктунда региондордо жалпы жашы жетишпегендер иштери боюнча инспекторлор штаттык бирдигин көбөйтүү маселеси каралган. Биз бүгүнкү күндө бизде 694 жашы жетеликтер менен иштөө инспекторлор иштеп жатат. Жалпы кошумча керектүү дагы 199 штаттык бирдик болуп турат. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой 24-жылы президенттин жардамы ал статистиканы билебиз. Эми акча каражат деп атасыңар да, чечилеби? Азыр айтып берейин. Азыркы күндө бизде ички оптимизация жүрүп атат. Жакынкы бир айдын ичинде кошумча өзүбүздүн ичибизден таап, штаттык бирдиктер таап туруп, ар бир регионго жөнөтөбүз. Анда жакшы болот экен, чечилет экен, бир айдын ичинде. Чечилет буюрса, чечилет. Ошол эле жооп керек болчу да, убакытты мен үнөмдөйүн деп атам. Анан мына жерде эми тиги Гүлкан Сакеновна чакырылгандар деп коюпсуздар. Рахмат, Эркин Маратович өзү келип, ушу министрлер ушундай келип өздөрү катышып, маселени угуп жооп бергенде ушул саясий жоопкерчиликти алган министрлер өздөрү келгени дурус да. Бул жерде жаңы министрлер келиптир дагы, эскилер эмне серый кардинал болуп калды. Жок бери дагы да. Мына бул жерде Мирбек мырза отурат, маданият министри.
отурат. Тиги Орунтаев эрке балабыз жок көрүнбөйт, орун басарлар окшойт. Берки Сабиров мырза кайда, Кендирбаева кайда? Булар эмне? Кендирбаеваны угуп атам, саякатчы болуп тагын бир жака кетти деп. Өз былтыркы жылы эки министр саякатчы болгон, саламаттык сактоо менен билим берүү. Дагы эле быйылкы жыл тил укту өкмөттөн, дагы деле жок да. Мен Надир айымдын жоон уккум да келбейт. Бул абдан кооз сүйлөп көнгөн, калптын казанын кайнатып турат да айма. Анан тиги билим берүүдө бул киши жөн эле келип туруп, ой менен тоону сүйлөп кетет да. Мен бул кишинен жоон деле күткүм келбейт. Мындай 21 маселе 12 жылдык билим берүүнү сапаттуу өтүү деп турат. Кадрдык жактан камсыз кылуу, окуу материалдык, техникалык жактан камсыздоо деп турат. 12 жылдык мектепке өтүү даяр эмес. Өтө да албайсыңар жакын аралыкта. Мен жооңузду күтпөйм, мен тиги без комментариев. Мына эл аралык уюм USAID ишенген да булар. Ошол программаны ошолор жасайт деп. USAID'ин 24 проектисин 22си жабылып калыптыр. Эки эле проект калыптыр. Тиги информационный тигиндей мындай. Булар ошолорго ишенип аткан. Азыр 12 жылды бул провал болот. Мен ошончон айтканмын. Элдин баары каршы болуп атат. 10 жылдык өтөлү андан көрө. Ушул улуу Англия деле тиги СССРдин тиги системасына кайтып атат деп. 12 жылдык эмес, 10 жылдык өтөлү кайра депчи. Билимдин сапатын күчөтөлү дегенбиз. Эми көрөбүз, Сингапурду айтып, Малайзияны айтып отурат. Кайсы жерге чейин барар экен булар романтика менен. Ошол донор издейт. Ушул грант алыш үчүн да булардын максаты. Билим берүү силерге оюнчук эмес. Талкалап бүтүрө турган болдуңар, Надир айым. Мен жооп бербейли койгула. Булардын ишенгени USAID болчу да. Анан кийинки маселе. Бул жерде дагы оюн тоону степ багытындагы бул деп немени бериптир. Бул дагы такыр ишеним жок бул жоопко. Анан мен акырында Эркин Маратович муногу мен кече ошо эл менен жолугушууга барганда дагы 16 пункт боюнча сүйлөгүм келип атат да. 16 пунктта ошол саламаттык сактоо, билим тиги муногу турак жай менен камсыз кылуу, участок алып берүү деген маселелер бар врачтарга, мугалимдерге. Сиздики эми депозит врача бул бир топ жыл болду иштеп атканына. Ошол жерде бир маселе чыгып атат. Лейлек районунун Кулунду айылы өкмөтү, айыл аймагы бул эми чек ара аймагына кирет. Өзүңүз жакшы билесиз. Врачтардын жоктугу, таңкыстыгы болуп келген, анан жаңы келген врач дагы Кулундунун главврачы дагы айтып атат. 36 жаш эки врач алып келсем, бирөөсү 36 экен дейт, бирөөсү 40 экен дейт. Экөө тең иштегенге макул, бирок депозит эме 35 жаш деп чектеп коюптур да. 35 жаш деп. Ушу чек ара райондорун 40 жашка чейин деп көтөрүп бербейсиңерби мыйзамдык негизде деп суранып атат. Ушуну ойлонуп көрөлүчү, кандай дейсиз? Сиздин жообуңуз кандай ушуга? Туура айтасыз. Алыскы приграничный райондорго биз жеңилдик беришибиз керек. 45 жашка чейин деле көтөрүп берели. Врач, башкы врач айтып атат, алайын десем мыйзам жол берет, бербейт. Эмне кылайын, экөө бар дейт. Только жашкырагы 1 жаш, бирөөсүнүкү 40ка чыгып, бирөөсү 36да. Эмне кылсам деп мына мен кече эл менен жолугушууда ушуну айттым. Жеңилдик берилди, министр ала бергиле десек болобу? Аны үчүн мыйзамдаштырыш керек да. Биз тез арада буну тез арада жазагылачы, ушуну. Өзгөртөйлү. Өзгөрткүлө. Ушул суранычым бар эле да. Анан муногу мага мына кече күнү Акталаадан мен баарын топтодум. 11 ата-энеден келди. Акталаадан, Атбашыдан, Нарындан, дагы ушу Нарын шаарынан экөө экен. Ооба. Болуп отуруп 11 ата-энелерден кат келди. Бул жерде кат эми бул мен мектеп медицинасы тиги детский медицина боюнча сүйлөгүм келип атат да. Орун алдын алуу профилактикалык иштер боюнча мына бул токтомдо да бар экен. Бул балдардын ата-энелери биринчи типтеги кант диабети менен ооруган балдардын ата-энелери экен. Булар тиги мына сапаттуу текшерилген инсулин менен камсыз кылуу маселесинде проблема бар. Мурунку министр биосимулятор алып койгон дейт. Бул огромный чоң акчага алыныптыр. Бул эми аналог экен да. Ал таасир этпей атат деп. Мына мен ошон үчүн сизге мен могу катты берем. Экспертизалык бир комиссия түзүшүбүз керек экен буга.
Мен муну тиги эмисиз комиссияга ушул алдыңкы эндокринологдорду, кыргыз фармация, дары дармек менен камсыздоо департаменти, клиникалык фармакологдордон түзсөңүз, анан ошонун жыйынтыгы менен ушул маселени мен жогорку кеңешке алып чыгайын деп атамын да. Себеби 11 ата эненин бул бизге окшогон ондогон кишилер бар дейт. Эмне үчүн муногу сапаттуу инсулинди эмес, булар ошол биосимилятор алып койгон. Эмне максатта? Бул акчаларынан бериптир. Мен карап чыктым. Ар биринин катын окшош да. Бул өтө чоң коңгуроо, өтө чоң неэффективный, эффективдүү эмес дары дармек мамлекеттин каражаты кеткен. Же кеткен министр муну биосимилятор иштетилбей турса, бул акчасын кайра кайтарып бериш керек. Керек болсо кайтарыш керек. Сотко берип туруп болсо дагынчы. Ошон үчүн мына ата энелер акыркы чекит ушул бизге кайрылат да. Анан сиз ушул ата энелерге мен кат жолдойм, жолуксаңыз, түшүндүрүү иштерин жүргүзсөңүздөр, керек болсо ушул өзүңүздүн министрлик буларды кабыл алыш керек да. Бул ак талааны билесиз, ат башыны билесиз, шарты катаал, нарын мына кыш буларда кыш катуу. Ушундай абалда анан эмне кыларын билбей, жана балдарын комага түшүп калуу коркунучтары бар буларда. Керек болсо өмүрү менен коштошуп кетүү коркунучтары бар. Ушул маселени мен сизге бүгүн эле жолдойм. Дыкат карап, комиссия түзүп, жыйынтыгын берсеңиз, анан ошого карата мен муну парламенттик жыйынга алып чыгайын деп атам. Анан кийин мунугу детский тиги детский балдар медицинасы боюнча мунугу мектептердеги мектеп медицинасына мурунку сайыздын убагында эле жакшынакай бизде система бар болчу. Ошону кайрып келишибиз керек. Мынча педиатр алдык, анан бош убактысында барып эле окуучуларды карап коюп, анан жок, андай болбош керек. Биз ушу сиз эми система түзөм деп келдиңиз, сизге ишенебиз. Мына сизге мүмкүнчүлүк дагы беребиз биз. Ушул тиги балдар медицинасын, мектеп медицинасын бир системага салып берсеңиз, ушуну. Бул өтө чоң мындай коңгуроо кага турган эме болуп турат да, профилактика керек бизге. Аны да бир колго алып берсеңиз деген суранычым бар менин.